Кыргыз эли 17-19 кылымдар аралыгында оор мезгилдерди башынан кечирип, алгач жуңгар баскынчыларынын үстөмдүгүндө, кийинчерээк Кокон хандыгынын бийлигинин кол астында калды. Ушул кыйынчылыктардын мезгилинде Кыргыз жерине басып кирип келген казак султандары менен болгон салгылашуулары, ага удаа эле кыргыз урууларынын ич ара кандуу кагылышы Кыргыз элинин алсырашына алып келди. Мына ушундай акыбалды пайдаланган падышалык Россия акырындап Кыргыз жерин өз колониясына айландырды жана 19-кылымдын экинчи жарымынан 20-кылымдын башына чейин алардын саясатынын күчөтүлгөн кысымында турду. Ошол мезгилдерде Кыргыз элинин жашоосунда калыптанып калган башкаруу түзүлүшүнүн бутактары бузулуп, ченжирлоо манаптар, бийлер өз ордун жоготуп, шайлоо ыкмасы менен келген колониялык бийликке көз каранды болгон болуштук старчындык башкарууну түптөдү жана 5 койдун талашынан ашкан кылмышты чече албаган алсыз соттук бийлерди дайындады. Бирок булардын арасында эзелки тукумунан ак сөөк атанган эл башчылары өз аброюн кармап турду жана бул эл башчылары артындагы карапайым элдин заманга жараша алдыга жылышына себепчи болушту. Мына ушундай тарыхый инсандардын бири ченжирлүү чоң манаптардын акыркыларынан болгон эл башкаруучу, алгачкы агартуучу жана эркиндик үчүн болгон көтөрүлүштөгү кол башчы айтылуу Канат уулу. Канат Хан. Канат бул чынжырлуу манап болгон, түп катасынан бери эл бийлеген, Кыргызды бийлеген башкаруучулар болгон. Эми ошолордун катарында эске салсак, түп катасы Тагай би. Бул эми өзүңөр билесиңер, кыргыздардын оң канаты бүт ушу Тагай бийден тарайт. Ушу Тагай бийден кийин Кылжыр, Сарбагыш, андан Дөөлөс би, Дөөлөс бийден Манап би, Манап бийден Сүтөй би, Сүтөй бийден Сарсейит би, Сарсейит бийден Үчкө би, анан Маматкул би, Маматкул бийден Темир би, Темир бийден Черекчи би, Черекчи бийден Абайлы, анан Абайлыдан Ыбыке, Ыбыкеден канатта. Өзүнүн атасы Ыбыке баатыр жөнүндө, Ыбыке Манап жөнүндө дагы жакшы маалыматтар эскерилет. Ыбыкенин мезгилинде ал жаш жагында өтө чоң киши болгон экен. Айрым тарыхый маалыматтарда Ыбыке баягы болуп турган мезгилде 1855-59 жылдардагы Бугу Сарбагыш урушуна катышкандыгы жөнүндө окуялар эскерилет. Ошондой уруштардын биринде бир тууган уру чабышып жаткан мезгилде Ыбыке менен Бектен Манап баатыр эми жаш жагы болсо алардын ошол экөө аябай катуу согушуп, өзүнүн туугандары Бугу урусу менен аябай катуу согушуп, Ыбыке менен Бектендин найза айбалта тийбеген чоло жери калган эмес экен. Ошону көргөндө Балбай баатыр өзү айткан эмиш, анык Кылжырдын каны экен депчи. Анан биз ушундан билсек болот, бул Ыбыке дагы 19-жылдын экинчи жарымындагы саясий иштерге аралашып жүргөндүгүн. Ыбыкенин андан кийинки окуялары жөнүндө эске ала турган болсок, Бүркүнчү деген Манап жетектеген Черекчи тукумдары өзлөрүнүн эки ататөөн туугандары эле кол салып өлтүрүп койушканда, анан ошол өлтүргөндөн кийин кун төлөө маселеси келип чыгат да, Кыргыздын салты боюнча. Шабдан баатыр өзү килигишип, анан канатты чакырып келип, анан баягы эл жыйын болуп ушул топто бийлер бүтүн чыгарып, 3-9 мал, анан 2 кызды тартууга берип, ушул Ыбыкенин кунун ушун менен бүтүрөлү деп, анан Шабдан баатыр Канатка сөз берген экен да. Канат эми эмне дейсиң, биз ушундай чечип атабыз дегенде, Канат бир топко чейин ойлонуп турган айткан экен, баягы 2 кыз чыгарып алып, силерди күнгө келген кыздар деп айттырмак белем деп, анан баягы кунду да албай 2 кызды азат кылып бошотуп, анан ушул маселени калыстык менен чечип, элди тынчтандырган экен да. Анан кийинчерээк ушул Абайлда болуштугуна, башчылыгына шайланганда, анан ошентип 85-жылдан баштап иш жүзүндө Канат Ыбыке уулу колониялык бийликке өзүнүн кызматын аткара баштаганда. 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында Пишпек, Токмок жана Каракол шаарларында орус тузем мектептери ачылып, бул окуу жайларына негизинен келгин орус, украиндардын балдары билим алган. Бирок жергиликтүү элге тилмеч катары пайдалануу максатында кыргыздардан беринекин балдарды окутууга аргасыз болушкан. Ушул мезгилдерде Россиянын борбордук бөлүгүндө жашаган мусулман татарлардан, башкырлардан чыккан агартуучулар жаңы ыкма менен окутуучулук билим берүүнү жайылта баштаган. Билим берүүнүн бул жаңыланган ыкмасы Орто Азияга жана Кыргыз аймагына жетип, бирок жергиликтүү элден чыккан деңгээлдүү адамдардын колдоосуна муктаж болгон. Ансыз бул аймакка тааныш болбогон бул билим берүү тармагын алып кетүү мүмкүн эмес эле. Албетте, мындай жаңылыкты алдыңкы саптагы ошол мезгилдин эл жакшылары дароо түшүнүү менен кабыл алып, ишке ашырууга белсеништи жана чын ыкластан аракетин сарптоо менен жеке байлыктарын дагы аяшкан жок.
Канат уулу ушул Кочкор өрөөнүндө эле өзү чоң абройго ээ болбостон, жалпы эле ушул Түркстан аймагындагы алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү менен дагы байланышта болгон. Мунун мисалы катары ал өзүнүн балдарын билим алуусуна көздөп, Исхак Канат уулун айтып атпайбызбы, Уфадагы Галия медресесинде окуган. Уфадагы Галия медресесинде бул Исхак Канат уулу менен катар эле ошол мезгилде Ишиналы Арабаев дагы окуган, Надыркул Абиров дагы окуган, Жакып деген кыргыздын бир топ жаштары ошол учурда билим алышканда, анан алар билим алуу менен эле чектелип калбастан ошол мезгилде эле китептер жазып башташкан. Мисалга алсак, 1911-жылы Ишиналы Арабаев менен казактын дайыр агартуучусу деп айтсак болот, Сарсекеев экөө чогулуп алифба яки төтө окуу деген окуу китебин жазышкан. Ошол эле мезгилде ушул кыргыздын алгачкы жазгыч акыны Молдокулучтун китеби дагы ушул биздин кыргыз жаштарынын колдоосу менен алгачкы жолу жарык көргөн да. Канат уулу өзүнүн Кочкор жергесинде 1912-жылы ушу Жаңы Усулда окутуучу заманбап жакшынакай бир мектеп ачкан. Бул жалгыз эле Канат уулу эмес, ошол мезгилдеги көптөгөн элдин алдыңкы сабында жүргөн манаптар, эл жакшылар деп айтсак болот. Ушулар азыркыдай баягы байлыкка эле умтула бербестен, булардын көздөгөн максаты ушу элди алдыга чыгаруу же элди агартуу максатында жерлерде мектептерди куруп башташкан. Бул өзүнчө бир чоң бир жүрүш же чоң бир көрүнүш катары баалап кетсек болот да. Анткени Шабдан Жантай уулу мектеп ачкан да. Шабдан Жантай уулунан кийин Канат уулу ачты, Атбашыда ачылды мектепте, Акталада ачылды Калпаажы, Ысык көлдө бир топ мектептер ачылды. Башкача айтканда Түркстан аймагында акыркы маалыматтар боюнча ушундай Жаңы Усулда окутуучу 100дөн ашык мектептер ачылса, Кыргызстандын аймагында бир 30дан ашык мектеп ачылгандыгын биз далилдеп бере алдык да. Эми Канат уулу демек булар жанагы Түркстан аймагындагы интеллигенциянын алдыңкы сабында турган адамдар менен байланышын ушул мектепти ачкандыгы дагы өзүнчө далилдейт да. Кыргыздар билесиздер, мурунку учурларда боз үйлөрдө эле окуп, молдолорду чакыртып билим алса, ушул 20-кылымдын башында атайын имараттарды куруп, анан ал жерде Куран, диний предметтер менен эле чектелбестен, алар светтик предметтер, же болбосо жалпыга билим берүүчү география, математика, геометрия, тарых, тил сабактарын, адабият сабактарын кошо окуткан мектептер болгон. Анан Канат уулунун мектеби дагы аябай бир жакшы, ошол мезгилде тыныкелен, үстү тыныке менен жабылган, кыштан тургузулган ушундай бир жакшынакай мектеп болгон дагы. Ал жерге мугалимдер, мисалы ал мезгил боюнча алсак, өтө билимдүү, мисалы өзүнүн уулу Ысхак Канат уулу, Жаркын Баймолдо, жана башка көптөгөн агартуучулар келип, ошол жерде балдарга сабак беришкен. Бул тууралуу ошол учурда чыгып турган мусулмандык басма сөз каражаттары, мисалга алсак, Казакстандан Айкап, Казак гезиттери чыгып турган, Исмаил Гаспрялы уулу Тержимен деген газеталарды чыгарып турган. Бул басма сөз каражаттары Кыргызстан аймагына дагы кеңири тараган. Бул тууралуу биз көптөгөн ушул кийинки мезгилдеги маалыматтардан билип атабыз да. Демек, басма сөз каражаттарынын тарашы дагы ошол учурдагы элдин сабатынан кабар берип турат. Эгерде эл бул газеталарды окуй албаса, китептерди окуй албаса, аларды чогултуунун кажети жок болчу да. Ошон үчүн биз ошол мезгилде көптөгөн кыргыз элинин арасында дагы сабаттуулардын пайда болгондугун айтсак болот да. Канаттын мектеби жөнүндө ошол мезгилде Айкап газетасында Канат уулу ушул Кочкор аймагында 5-6 миң сомго өзүнүн мектебин ачты деп. Азыркыча айтканда бул сумма мындай аз угулган менен ал учурда чоң эле сумма болгон. Анткени билесиздер, ошол мезгилде бир койдун баасы 50-60 тыйын болгон да. Анан Канат уулу ошол мектепти эле жөн эле ачып анан койбостон, жана мугалимдерди чакыртып, анан ошол мугалимдердин каражатын өзүнүн эсебинен төлөп турган да. Бул жерде балдарды, мисалы алыс жактан келген балдарды окутуу үчүн бул мектептин астында бир жатак интернат сыяктуу дагы имарат курган. Бул жерге алыс жактан келген балдар жатып окушканда, албетте баягы ата-энеси молдолорго өздөрүнүн жанынан балким мал менен, балким азык-түлүк менен камсыздап турса, айрым бир жөндөмдүү балдарды бекер окутуп бергендери жөнүндө дагы маалыматтар кездешет да. Сабир Габдилманов деген Каракол уездинде, Каракол шаарында Жаңы Усулда окутуучу татар мектебинде мугалим болгон, белгилүү. Ал өзү акын дагы болгон. Ушул Сабир Габдилманов дагы Канат уулу жөнүндө, анын ачкан мектеби жөнүндө өзүнүн Тяншан тоолоруна бир саякат деген жакшынакай бир китепче чыгарган. Ушул жерде Канаттын айылына барганда, ал элдин меймандостугуна таң калып, кыргыз элинин каада салты ушунчалык бийиккенине таң калып, аларды үйрөнүүгө аракет кылгандыгын жазганда, бул маалыматтар ошол мезгилдеги агартуучулардын бири-бири менен байланыштарынан
кабар берип турат. Исхак Канат уулу дагы Канат ыбыке уулунун билим алган, билимдүү, ошол мезгилдеги эң алдыңкы агартуучу жаштардын бири катары белгилей кетсек болот. Бул тууралуу белгилүү фольклорчу жана манасты жазып алууну баштаган башкыр агартуучусу деп айтсак болот. Бирок Кыргызстандын аймагында көп жылдар жашап, кыргыздар үчүн өзүнүн эмгегин арнаган, көптөгөн элдик ооз-эки чыгармачылыкты жыйнаган фольклорчулардын бири Каюм Мифтаков деп айтсак болот. Ушу Каюм Мифтаков медресе Галияда окуп жүргөн учурунда Канат ыбыке уулунун балдары менен окугандыгы тууралуу ушул биздин Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып турган өзүнүн автобиографиясында даптанына жазып кеткен. Ошондо ал айтат, ушул Галия медресесинде окуп жүргөндө мен Канатовдор менен чогуу окудум деп эскерет да. Анан ал Октябрь революциясына чейин эле 1915-16 жылдары ушул Борбордук Азия аймагына келип элдик ооз-эки чыгармачылыктарын жыйнаган да. Ошондо бул эскерет, ушул мен дейт Канатовдорго ишенип келдим эле. Булар медресе Галияда окуп жүргөн учурда ошол мезгилде студенттердин дагы забастовкасы болуп дейт. Мен ошол забастовкага катышкан учурда мени көп нерседен четтетип салып, анан ошол бирок окуудан чыккан жокмун, бирок мен көп нерседен чектелип дейт. Ошол акча жоктугунун азабынан мен ачка калган күндөрүм болгон. Бирок ошол мезгилде мага жардам берген ушул Канатовдор эле дейт да. Демек Канат ыбыке уулунун баласы ушул Исхак Уфадагы Галия медресесинде окуп жүргөндө да, демек бул мезгилде таасирдүү адамдын баласы болгондуктан акчалуу ошол мезгилде болсо керек да. Ошон үчүн бул дагы Каюм Мифтаковго жардам берген экен убагында. А Каюм Мифтаков бул жака келгенде дейт, мен ушунчалык чоң ишеним менен Канатовдордун балдарынын жардамы менен мен дагы көп нерселерди иш кылам деп келдим эле. Бирок тилекке каршы дейт, ушу 16-жылы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө катышкандыгы үчүн Исхак Канатов дарга асылган экен деп ушунчалык өкүнүү менен жазган да. 1916-жылы улуттук боштондук көтөрүлүш чыкканда көптөгөн агартуучулар бул көтөрүлүшкө чындыгында башында каршы болушкан. Анткени алар Россия империясынын күчүн түшүнүшкөн, кандай коркунуч жаратарын түшүнүшкөн дагы. Булар көптөгөн агартуучулар, анын ичинде ушул Канат ыбыке уулу деле, Шабдандын уулдары деле, жана Кемел Шабданов дагы, бул дагы ошо Галияда билим алып келген да. Башында элди көтөрүлүшкө чыкпоого үндөшкөн. Себеби дегенде бул абдан бир кооптуу, элдин кырылып калат деген коркунуч болгондо. Бирок жанагындай элдин ушунчалык жашоосунун кыйындашы, жанагындай империянын жүргүзгөн колониялык саясатына чыдабаган эл көтөрүлүшкө чыккандан кийин кайрадан баягы элдин башында турган агартуучулар, саясий ишмерлер, интеллигенция өкүлдөрү элдин көтөрүлүшүн кайра башына турууга өздөрүн белсенип, өздөрүнүн коркунучуна карабай ушул улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн башында турушканда, анын эмне менен аяктагандыгы албетте белгилүү. Бирок бул агартуучулардын көпчүлүгү кийин Октябрь революциясынан кийин дагы өздөрүнүн ишмердүүлүгүн улантышкан. Канат ыбыке уулунун жанагындай жакшынакай салынган медресеси 1916-жылы ошол улуттук боштондук көтөрүлүш учурунда Россиянын аскерлери тарабынан өрттөлүп жок болуп кеткен. 1916 жылкы көтөрүлүштө Канат өзү тинчил адам болгондуктан молдолорду чакырып кеңеш курат. Жыйынтыгында ниети казат уруш жасоо керек деген бүтүмгө келишет. Ушул чечимден кийин Канат болуш Ак Бел деген жерде Абайылда жана Темир Болот элин чогултуп жыйын өткөрөт. Жыйында эл Канатты хандыкка көтөрүшөт. Канат Хандын биринчи жолу хан көтөрүлгөндүгү бул ошо Кошкор өрөөнүндө айтылат да, тарыхый улактарда, анан эскерүүлөрдө. Улуттук академиянын библиотекасында турабыз. Ал жерде ошол атайын кол жазмалар фонду бар. Ошол кол жазмалар фондунда абдан көп эскерүүлөр бар да, ошо 16-жылга катышкандар, өз көзү менен көргөндөр. Мына ошо эскерүүлөрдө Канат Хан Кошкор өрөөнүндө бул жерде тагы ана көрсөтүлүп атат. Сарала саз жайлоосунда Ак Бел деген жерде Ийри суу аймагында Алыбай ажы Бектендин уулу Токтосун жана башка манаттардын катышуусунда Канат Хан көтөрүлгөн. Мына ошо эскерүүлөрдө төмөндөгү маалыматтар берилип атат. Канатка кызыл жээк кымкап кийгизип, чоң ак боз атка мингизип, Канатты хан деп жарыялады деген маалыматтар бир нече адамдын берген эскерүүлөрүндө бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Мына биз ошолорду пайдаланып атабыз. Мына ошол эскерүүлөрдүн авторлорунун бири Мамытканов Тынымкул деген аксакал ошол окуяларды өз көзү менен көргөн экен. Анан кол жазмалар фондунда биякта сакталып атат. Ошо Тынымкул аксакалдын эскергенде төмөндөгүдөй маалыматтар бар да. Канат кызыл түстүү тууну көтөрүп турган ак сакалчан кишинин алдына аттан түшүп, туунун четинен өптү да, атына минип, кылычын булгактатып сөз сүйлөдү. Сөзүндө солдат бербейбиз, падышачылыкка каршы аттанабыз,
старчын башына 25 эр бүлө куралдансын, атка эч ким ээ эмес, кайсы короодон кайсыл атты кармап минсе, ошол ат жоортулуп бүткөнчө ошонуку, намысы жоктун дини жок, кайра таткандардын башы алынат деген сөз менен чогулган элге кайрылды дейт. Канат Хан колун баштап, шамшынын белин ашып, чүй өрөөндөгү болуштуктардын көтөрүлүшкө чыккан элине барып кошулат. Чүйдөгү Бөрүбайдын сеңиринде көтөрүлүшкө чыккан эл Канаатты экинчи жолу хан көтөрүшөт. Токмокту жакшы куралданган 520 аскер, келгин орустар коргоп турушкан. Канат Хан өзүнүн Кошкор өрөөнүндөгү 2000 адамдан турган жоокерлери менен мына бул чүй өрөөнүнө Шамшы белин ашып келип, 13 августта ошол Токмоктун чеке белине келгенде Канатты экинчи жолу хан деп жарыялашкан да. Бул эми баягы ата-бабадан калган салт да. Жанагыдай согуш, жанагыдай кармаш болуп аткан учурда кыргыздар кол башчысын хан деп жарыялашкан да. Бул баягы мамлекеттин башында турган хан эмес, көтөрүлүштүн жүрүшүндө жанагыдай кол башчы кылып бир 10га жакын адамдар жарыяланган. Мына ушул 10га жакын хандардын ичинен 2 жолу хан даражасына ээ болгон жаңгыз ушул Канат Хан болуп эсептелет да. Чүй өрөөнүндө хан болуп жарыялангандан кийин жанагы көтөрүлүштүн жүрүшүндөгү эң чоң өзүнүн активдүүлүгүн, жигердүүлүгүн көрсөткөн Токмок шаарын басып алууга Канат Хан түздөн түз катышкан. Жанагы 2000 өзүнүн жоокерлери менен келип, анан Токмоктун тегерегиндеги бир нече болуштуктардан куралган колдорду кошкондо жоокерлердин саны 4500-5000ге жакын адам болгон да. Мына ошо кол менен мына бүгүнкү күндө ошол Токмоктун бир чеке бели Покровка деген айыл бар. Мына ошол Покровканы басып алган. Биягы бул Ивановкага чейин, Ивановкадан Гегети, Бурана, Шамшы деген болуштуктардан жана куралган колдор менен 10 күндөн ашык Токмок шаарын чабуул жасап турушкан да. Мына ошол чабуул жасоодо дагы жанагы көчмөндөрдүн жана согуштук тактикасы кандайдыр деңгээлде бул Канат Хан тарабынан колдонулган. Ошол Канат Хан өзү буйругун берип турган. Мына тарыхый документтерде Токмокко болгон чабуулда жана 3 багытта жасашкан да. 3 багытты 3 топко бөлүнүп алып, ошо Токмокту басып алууга аракет кылышкан. Ошо 3 багыттын ортоңку бөлүгүндөгү топтун башында Канат Хан өзү башкарып, Токмок шаарын алууга аракеттер жасаган. Анан Токмок шаарындагы колониалдык бийликтин өкүлдөрүнө атайын кат даярдап, өзүнүн элчисин жиберген. Ошол катта биздин күчүбүз мына мындай көппүз. Биз Токмок шаарын эртеби кечпи басып алабыз. Силер өзүңөр бизге багынып бергиле, шаарды бошоткула деген мааниде кат жөнөткөн да. Бирок ал элчини тиги Токмок шаарындагы жанагы согушуп жаткан жазалоочу аскерлердин башчылары өлтүрүп коюшкан. Мына ошондон кийин чабуулдарын дагы кайра күчөтүшкөн Канат Хандын жоокерлери. Бирок ошол 20-сынан 22-23-төрүндө Токмок шаарына мына Верныйдан, анан Ташкенттен кошумча жазалоочу күчтөр келген да. Эми ал күчтөр келгенде алар толук куралданган. Жазалоочу аскерлерде пулемет, зандыректер болгон. Ошол убактагы ошол мезгилге ылайыкталган согуштук мыкты куралдар болгон. Ал эми көтөрүшчүлөрдө мына тарыхый документтерде ашып кетсе 5-тен 10дан жана бардаңке мылтыктар, кылычтар, найзалар, чокморлор, мына ушундай менен куралданган да көтөрүшчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү. Жанагыдай жазалоочу аскер күчтөрүнө туруштук бере албай, анан Токмок шаарынан чегинүүгө аргасыз болгон. Мына ошол Токмок шаарына жазалоочулар келгенден кийин Канат Хан өзүнүн жоокерлери менен чегинип, кайрадан Кошкор тарапка ооп кеткен. Кочкордун чыгышындагы болуштуктар да козголуп, ал жактан Түлкү уулу Тезекбай, Жапай Көкташ уулу жана Шыгай уулу Дөөлөткул баштаган көтөрүлүшчүлөр бир нече күндүк камалоодон кийин Столыпино селосун, азыркы Кочкор кыштагын басып алышат. Жумгалдын чыгыш тарабындагы эл Чыны уулу Көкүмбайдын башчылыгы менен азыркы Куйручук айылынын аймагында жайгашкан келгин орустардын Белоцарский кыштагын басып алат. Көтөрүлүшчүлөр Токмокту 13-нөн 22 августка чейин 5000ге жакын кол менен камоого алып, 22 августта Пишпек жана Верныйдан кошумча аскерлер жардамга келгенде чегинишкен. Ташкенттен дагы кошумча күчтөр келе баштаганда Токмоктун айланасындагы көтөрүлүшкө чыккан эл Кочкорду карай качкан.
Кочкор кыштагынын түндүк батышындагы азыркыга чейин сакталып калган мынабул күйгөн көпүрө ошол 1916 жылкы аламаттан калган эстелик. Ал убактагы күрүгүчтө аккан Кочкор суусуна салынган көпүрөнү чүй тараптан качып келаткан кыргыздар орус аскерлерин токтотуш айласы менен өрттөп жиберген. Канат Хан сентябрда полковник Слинконун пулеметтору бар мыкты куралданган отряды менен Кочкордун башындагы Караколдун оюнда 700 чамалуу колу менен беттешип, жеңилип артка чегинет. Андан кийин Каракоого келип атышып жатканда, кызарт тараптан Ташкенттен чыккан полковник Бобровдун отряды кирип келип, Канат Хандын колу эки ортодо калып, көп зыянга учурайт. Ушул окуядан кийин анын колу толугу менен бириндеп чачырайт. Эл чачкын болуп, сентябрдын аягында Кытайды көздөй кача баштайт. Полковник Слинко жергиликтүү манап Курман Лепесов жана анын баласынын жардамы менен Канат Ханды колго түшүрүп, Бишбекке, андан ары Верный калып кетишет. Ушул Кочкор районунда көтөрүш узакка созулган эмес. Көтөрүштүн чыгышы менен орус администрациясы жазалоочу отрядтарды жиберген, аскерлер келатат деген кабарды укканда кыргыздар чегинүүгө мажбур болгон. Өзгөчө бул кабарды Кочкор районуна көгөрт ташып Тогустороого орус жазалоочу отрядтар түштү деген кабар келгенден баштап Тогустoro, Жумгал тараптагы саяк уруулардын өкүлдөрүнө көп кабар келе баштаган. Ана эмес ушул Жумгалдын башындагы көтөрүшкө активдүү катышып аткан Көкүнбай болуштун эли менен Кочкорго сүрүлүп келген. Ана ушуларды көргөн кочкорлуктар Эсенгул эли ушул жумгалттар менен бирге алар Каракыжыр аркылуу сүт менен Беделдин ашы менен Үзөңгү куш аркылуу кетип, азыркы Кытайдагы кыргыздар Акчи, Какшал тарапка болуп түшкөн. Ал эми Кочкордун арка башындагы черикчилер Канаттын келиши менен алар ушул качууга толук жете албай калган. Алардын көбү Кочкордун күн батыш тарабындагы Сөөк, Каракол тарапка, бийик тоолорго качып киришкен. Орустар келип Курман Лепесовдон талап кылганда анын баласы Ысқақ барып, Канаттын кайда экенин мен таап берем, көрсөтүп алып келем деп, Канат өлкөнүн артынан түшүп, жетип анан жүрүп, эгерде сиз кетсеңиз, бүт эл кырыла турган болуп атат. Сиз өз ыктыярыңыз келсеңиз, балким элге ырайым берилет дегенде, Канат мен эми элди кырдырып коюп, башында калкалап качканда эмне кылам, андан көрө өзүм барып берейин деп, ошол айткан сөзгө көнүп кайрылып келип, орустарга өз эрки менен колго түшүп берген. Ал эми ошол Канат эли журттун жарымынан көбү Сөөк, Караколго, өзгөчө Сөөк тоолоруна барып жашынгандыгындагы орус отрядтары барып, Сөөктө ошол Сарбагыстын черикчи урусунан көп адамдарды кырышкан. Ушул бүгүнгө чейин ошол жерде адамдардын сөөгү, анан кийин көмүлгөн мүрзөлөр бүгүнгө чейин калгандыгын айтып жүрүшөт. Ортоктун тушуна келгенде аркы кызар тараптан, Медет аткан күмбөз жактан чаң чыгып калат. Көкүнбайдын колу эми келаткан экен. Күтүп туралы деп туруп калса, ал Ташкенттен Кетмен төбө аркылуу чыгып келаткан Силенкенин колу экен да. Мына ошол жерде катуу кырылыш болуп, эл туш тарапка качып, Сарыласаска качып, Ак белге качып, Ак белден Бучукту карай өтүп, Сөөккө качып, эл бытырап кууп жүрүп атып кырган. Мисалы үчүн Абакир деген киши болгон, жанагы Барктабас Абакировдун атасы. Мен ал кишиге жолуктум. Мен ошондо 12 жаштагы бала элем дейт, атты минип алып, тоонун кыры менен чаптым дейт. Энем ат менен тиги кокту менен чапты дейт. Орустар болсо атты менен кыры менен чаап, коктолорду атканда энемди көрүп калдым дейт. Энеме ок тийип жыгылды дагы, жылып барып бир ташка сүйөнүп жатып калганын гана көргөм, андайын билбейм энемди деп айтып атат да. Бул ошондо тоонун кырлары менен коктуда качкан элдерди аткылаганын айтып атат. Эми бул окуя бир топ кишилердин уктум мындай кандай болуп кырылыш тапканын. Көп адам ошол жерде кырылып калган. Канат Хандын өмүр баянын, анын кыргыз элинин тарыхында калган ордун изилдөөдө тарыхчы окумуштуулар тарыхый булактарга таянып изилдеп келебиз. Мен ошо 16-жылдагы көтөрүлүштүн тарыхын изилдөөдө бир нече мамлекеттик архивтерде изилдөө иштерин жүргүзүп, ошонун ичинде өзүбүздүн борбор шаарыбызда, Бишкекте, Алматыда, Ташкентте жана Москва шаарларында архивтерде изилдөө иштерин жүргүзүп атып, бир өтө маанилүү документке кабылгам. Ошол Ташкент шаарындагы Өзбекстандын мамлекеттик борбордук архивинен алынган Канат Хан колго түшүп, Верный шаарында сурак бергендиги баарыбызга белгилүү. Мына ошол Верныйдагы сурак берген учурдагы түзүлгөн протокол. Бул протоколдун оригиналы ошо Верныйдан Ташкент шаарына Жетишүү областынын аскер губернатору Ташкент шаарындагы крайдын генерал губернаторунун наамына жөнөткөн протокол болуп эсептелет да.
сурактын протоколу. Мына ошол протоколду Өзбек Республикасынын мамлекеттик архиви орекиндей тастыктап өзүнүн мөөрүн басып берген. Мына ушул протокол жөнүндө кененирээк сиздерге түшүндүрмө берейин. Баарыбызга белгилүү болгондой, Канат Хан 1916-жылдагы көтөрүлүш басаңдаган мезгилде Кыргыз эли үркүп Кытай тарапка багыт алган учурда ошол жазалоочулардын колуна өзү келип түшүп берген да. 16-жылдын октябрь айынын жарымында болгон окуя. Мына ошол колго түшкөндөн кийин Канат Ханды жазалоочулар Жетиш областынын борбору эсептелген Верный шаарына жөнөтүп, мына ошо Верныйдагы абакта жатып, Канат Хан 3 жолу сурак берген. Биринчи сурагы 5 ноябрда. Мына бул архивдик материалда 5 ноябрда сурак берип атат. Суракты жүргүзгөн Сот Волков, котормочу Бурнашев 1916-жылдын 5 ноябрында биринчи суракта төмөндөгүдөй көрсөтмөлөрдү берип атат Канат Хан. Сурактын башында Канат Хан эч тайманбастан 16-жылдагы Кыргыз элинин боштондук көтөрүлүшүнө негизги өбөлгөлөрдү, себептерди, көптөгөн фактылардын негизинде эч тайманбастан айтып турган да. Мына ошол биринчи суракта Кыргыз эли падыша бийлигине каршы, Кыргыз эли өзүнүн эгемендигин, көз карандысыздыгын көздөп көтөрүлгөн деген билдирүүсүн жасаган. Ошондой эле көтөрүлүштүн чыгышына шылтоо болгон бул Россия империясынын падышасы император Николай II жарлыгын айтып, мына ошо жарлыкка каршы Кыргыз эли өзүнүн көтөрүлүшүн баштаган. Муну ошол суракта Канат Хан ачык даана тастыктаган. Экинчи жолу суракты 20 ноябрда Канат Хан берип атат. Сурак жүргүзгөн ротмистр Железняков, анан котормочусу Жайнаков деген болгон. Канат Хан көтөрүлүш эмне себептен чыккан? Көтөрүлүшкө эмнелер өбөлгө болгон? Эмне шылтоо болгон деген маселелерге өтө терең токтолгон да. Канат Хан абдан зээндүү, баягы элдин турмушун абдан мыкты түшүнгөн. Ошол убактагы Россия империясынага колониалдык ээзүүдө болгон абалды өтө терең түшүнгөндүгүн белгилейт да. Мына ошол экинчи суракта көтөрүлүштүн чыгышынын бир негизги өбөлгөсү дейт. Ал Кыргызстанды Россия колонияга айландыргандан кийин Россия империясы Кыргызстанды 1855 жылдан 1916 жылга чейинки аралыктагы колониалдык бийликтин жер саясатын бир нече фактылар менен, ошо колониалдык саясат кандай чечке ашкан, Кыргыз эли өзүнүн киндик каны тамган жеринен кантип айрылган, ошо келгиндер ал жерлерди кантип басып алган деген маселелерге кенен токтолгон. Токой суу ресурстары мына ошо келгиндер тарабынан толук басылып алынып, мына ошо токойлорго кирүүгө, отун суу даярдоого, суу булактарын башкарууга мына ошол келгиндер тарабынан өтө мындай үстөмдүк орногон да. Мына ошол маселелерге. Төртүнчүсү бул Кыргыз эли баягы мал менен оокат кылган элбиз, көчмөн элбиз. Мына ошол малды багыш үчүн жайыт керек. Мына ошол жайыт маселеси кандайча тарыган деген маселеге токтолуп, конкреттүү фактыларды ошо сурактын мезгилинде көрсөткөн да. Жана колониалдык бийликтин өкүлдөрү тарабынан жерлерди арендага берүү. Арендатор болгондор албетте жергиликтүү кыргыз калкы. Жерди арендага бергендер бул ошол келгиндер менен орус казактары абдан дыйканчылыкка мыкты жерлерди ээлеп алгандагы кыргыздарды силер көчмөн калксыңар, силер мал менен оокат кыласыңар деген шылтоо менен тоо ташка сүрүп таштагандыгы жакшы белгилүү деген маалыматты ошол көрсөтмөсүндө берип атат. Белгилүү тарыхчылар мисалы үчүн 16-жылдагы Кыргызстандагы көтөрүлүштүн тарыхын абдан терең изилдеген Кушбек Усенбаев агайыбыз 67-жылы монографиясы чыгып атат. Канат Хандын тергөөдөгү берген көрсөтмөлөрүн кандайдыр деңгээлде колдонгон. Кийинки окумуштуу изилдөөчүлөр дагы ошо Канат Хандын берген маалыматтарын пайдаланган. Ошонун ичинде мен өзүм дагы Канат Хандын протоколундагы маалыматтарды мен дагы өз изилдөөлөрүмдө пайдаланып келем да. Кандуу 1916 жылдагы көтөрүлүш аны аркалаган улуу үркүн Кыргыз элинин тарыхындагы эң оор жоготуу болуп, жана тарыхый маалыматтар боюнча 150 миңден ашык адам ушул кайгылуу окуянын курбандыгы болушту. Канат Хандын Уфадагы медресе галияны бүтүрүп, агартуучулукту аркалаган уулу Ысхакты Тоңдун аймагында даргага тартышат.
көтөрүлүшкө активдүү катышкан бир тууган инилери Байдалы, Касым жазалоочу орус отряддары менен салгылашууда өлөт. Гимназияда окуган уулу Жапар Садыкты чүйдөгү шор дөбөдө атып өлтүрүшөт. Верныйда Канат Ханды өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгарылып, 1917 жылдын февраль айында 57 жашында өлтүрүлгөн. Сөөгүн жергиликтүү казактар сурап алып көмүшкөн. Кийинки кеңеш өкмөтү жылдарында Алматыга барган Ишеналы Арабаев казактар көрсөткөн Канат Хандын сөөгү коюлган мүрзөсүнө белги коюп кетет. Бирок Ишеналы Арабаевдин күтүүсүз өлүмү ал жерди белгисиз калтырды. Канат Ыбыке уулу бул аламаттын запкысын өз башынан кечирсе, урпактарына болгон зулумдук кийинки советтик доордо да уланып, буларды коомдон бөлүп жок кылуу аракеттери жүрдү. Улуу баласы Карыпбай жана жаштайынан жазма акын чыккан баласы Мамбет Садык таптык мезгилдин курмандыктары болушту. Аталаш тууганы, Кыргыздын алгачкы тарыхчысы Осмоналы Сыдыков Кытай жергесине качып барып, баш калкалоого аргасыз болгон. Канат Хан жана анын ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар окумуштуулар тарабынан тарых барактарында мурдатан эле кеңири эскерилип келсе, азыркы мезгилде элдин эскерүүлөрү менен китептери чыгып, илимий тарыхчылар кайрадан толук изилдөө аракеттерин жандантууда. Бул иш аракеттердин аркасы менен Канат Ханга жана анын заманына тарыхый баа берүү зарылчылыгы турат.